Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Мен атым Бакырдинов Уларбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Барыңыздар мага суроо берет элеңер. Уларбек, сен Сиппанелден өзүңө үй салдың беле депчи. Мен дагы бир жолу баса белгилейм. Атама үй салып бердим. Эң улуу байкеме үй салып бердим. Андан кийинки байкеме цех салып бердим. Андан кийинки байкеме болсо дагы үй салып бердик да. Ал эми өзүбүзгө, то есть өзүмдүн үй бүлөмө биз Бишкектин тегерек четине пока өзүбүзгө үй салып элекпиз. Бирок Ысык көлгө 2024-жылы эрте жаз менен мындай сонун болгон кычыраган өзүмө коттедж кургам. Эгерде сиздер менин коттедждин кандай планировкада курулган экенин, ичинде эмне бар экенин, канча бөлмө бар экенин көргүңүз келсе, ушул видеону аягына чейин көргөндү суранып кетет элек. Мынакей, биз азыр Чолпон атага келдик. Чолпон атага келдик дагы. Чолпон атынан келгенде эле мындай участок болсо аңыраак жерде жайгашкан. Ошого карабастан биз бул жерге атайын мындай кылып гравий төгүп койгонбуз. Машинени токтотконго болот. Бул жерде биздин коттедж болсо таунхаус түрүнө жасалган. Сөйдөн мен өзүм көп бир тууган үй бүлөдөнмүн. Бир туугандар келгенде дагы бири-бирибизге кенен жайгашкан бололу дегенбиз да. Өзүңүздөр көргөндө эки жак эшик бар. Эми сиздер бул видеону көргөндө, бул биз өзүбүзгө салганбыз да. Участок өзү тар эле, 5 эле соток да. Бирок ошол эле 5 сотокко абдан кенен нерсенин баары баткан да. Аны да көрө алсаңыз болот. Кааласаңыздар бул ушундай саакта бул эшиктин алдына калтырсаңыздар болот. Бирок бисмилла деп биз двордун ичине кирдик. Мынакей. Двордун ичине киргенде мынакей көрсөңүздөр болот. Двордун ичине кенен бир машина баткан. Дагы бул ортороок турат. Нары четкерек токтотсо, могул жерге дагы бир машина жөн эле батып кетет. Мынакей. Дагы бир жолу баса белгилейм. Бул жерде эки таунхаус. Нар жак бетинен өзүнчө, бер жак бетинен өзүнчө. Кааласак бул жерде тосуп салсак болот. Сөйдөгөндө бул жерден сиз 5 соток жер көлдө сизде деле бар болушу мүмкүн. 5 соток жериңиз. Ошол 5 соток жерге сиз дагы кандай таунхаус салам, же болбосо кандай гостиница салам десеңиз, ушундай сыяктуу стилде да салсаңыздар болот. Мынакей көрсөңүздөр болот. Заңгыраган сонун таунхаус. Азыр мен сиздерге биринчи сырткы эшикте двордо эмнелер бар экенин көрсөтүп берейин. Андан үйдүн ичине киребиз да. Мынакей биз маңдайкы бетин азыркы учурда маңдайкы бетин эле жасаганга жетиштик. Лестница кафель менен чапталган, фундаменттин биринчи бети да кафель менен чапталган. Ал эми бул жерге болсо брусчатка коюлуп, могул жерге кичинекей жер калтырганбыз озеленение кылганга. И пескоблоктору дуал менен толугу менен курчалып тосулган. Фасад болсо Технониколь компаниясынын Хауберг деген материал менен тандалып жасалган. Сөйдөгөндө барыңыздар билгендей, бул материал работасы менен 1,5 миң сомго жетпейт, абдан эле арзан айланат. Мынакей биз эми азыр задний дворик деп коебуз го орусчачы. Задний дворик өткөндө биз ушундай кылып аккуратный барбекю зона кылганбыз. Мынакей бул жерге казанга сиз эт ассаңыз болот, күрүч бышырсаңыз болот. Бул жерге досторуңуз менен шашлык бышырсаңыз болот. Жана бул жерде өзүнүн мойкасы бар. Мынакей биз азыр задний дворигине келдик. Бул жерде өзүнчө пространство бар. Таунхаустун бөлүнгөн жери да ушул жерден бөлүнөт. Мынакей экке бөлүп салсак болот. И бул жерине көтөрүлсөк, бул жеринде бизде мынакей сонун террасасы бар да. Ушул террасада отуруп алып, үй бүлөңүз менен чай ичип, кенен эс алсаңыз болот. Эми азыр биз сиздерге үйдү көрсөтүп берели, жүрүңүздөр, мен азыр главный вход менен көрсөтөйүн. Анан дагы бир өзгөчөлүгү мынакей экке бөлгөнбүз. Жогоруда айткандай эле, сиз кааласаңыз эки үй бүлөгө сдавать этем дешиңиз мүмкүн, же болбосо ар ким өз-өзүнчө кыймылдасын дешиңиз мүмкүн, же болбосо эки бир тууган, эки дос деле чогуу биригип салып алсаңыз болот. 5 соток жерге абдан кенен, чоң. Дагы бир жолу баса белгилейм. Эки таунхаус биригип 325 чарчы метрди түзөт. Бирок ошого карабастан биз максималдуу түрдө ар бир чарчы метрин мындай жөн калбастан пландаганбыз да. Мынакей биз азыр эмеге көтөрүлдүк, крыльцого көтөрүлдүк. Мына өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Бүт терезелер, эшиктер баары тең алюминий менен жасалган. Немеси болсо, ветровой карнистер болсо, бул тунике фон деп коет, ошо менен жасалган. Мынакей көрдүңүздөр, крыльцосу дагы абдан кенен,
ушул жерге үй бүлөсү менен келгенде анча-мынча билесиз да, көлгө барганда баягы эмне эле жанагы кругтар, ар кандай жанагы жилеттер балдарыңыз менен көтөрүп келип калышыңыз мүмкүн. Ошолорду да койгонго мүмкүнчүлүк болгудай. Эми бисмилля деп туруп биз үйдүн негизги прихожкасына кирели. Мынакей негизги прихожкасына кирдик. Дагы бир жолу көрсөңүздөр болот. Бул жакта абдан кенен. Мынакей бул жерге келтеген шкаф коюлган. Мынакей бул жерге сырткы кийимдерди, наркы беркелерди илип койсок болот. Бул жерге күскү коюлган, ключ коюп койгонго бул жерге атайын чакан эме бар. Биздики баарыңыздар билгендей прихожкага дайыма биз автоматтарды коюп кетебиз. Мынакей автоматтар бул жерде. Прихожка негизи эле кенен. Эми биз ушул жерден үйдүн негизги коридоруна кирели. Мынакей биз негизги коридорго кирдик. Бардык мен кардардын баарын айтып кетем. Негизи сип панель менен үйдү салганда максималдуу түрдө ушундай ачык өңдөрдү тандасаңыз үй дагы кененирээк көрсөтүлөт да. Эми бул үйдүн эң негизги бөлүгү десем адашпайм. Ушул бөлмө болуп эсептелет да. Бул бөлмө болсо зал жана кухнянын бир учурда милдетин аткарат. Мынакей бул жерде биздин кухонный стенка турат, посудомойкасы турат, тамак бышырган плитасы турат. Бул жерде болсо стиралкасы турат, холодильниги турат, жана ошондой эле суу аккан раковинасы турат да. Бардык нерсенин баары бар дегендей да. Бул жерге бир телевизор койгонбуз. Бул жерде диван бар, мынакей көрдүңүздөр. Коноктор келсе, коноктор менен бул жерден чай ичсек болот, же өзүбүздүн үй бүлөбүз менен чай ичсек болот. Жана ошондой эле дагы бир жол баска белгилеп кетчүндүрсө, бүт алюминий менен коюлган, сөйдөн терезелер бүт панорамный көрсөңүздөр болот. Полдон өйдө көтөрүлгөн да. Эми ушул эле жерден биз немеге чыгып кетсек болот. Террасага чыгып кетсек болот. Мынакей террасага чыгып кеттик. Террасада террасный мындай ротанговый мебель турат. Ушул жерге чай ичсек болот. Терраса болсо толугу менен монда болуп вагонка менен коостолгон. Эки террасанын ортосун болсо монтип бөлүп койгонбуз. Кааласаңыз да силер муну аягына чейин жаап салсаңыз болот, кааласаңыз бөлбөй деле койсоңуз болот да. Бул дагы бир жолу болсо белгилейм. Азыр биз биринчи немеге кирдик. Биринчи таунхаустун биринчи бөлүгүнөчү. Мынакей кухня залы өтө чоң эмес, сөйдөндө эми көлгө келип атканда сизге ал нерсенин деле кереги жок болушу мүмкүн. Бирок көп үй бүлө менен келгенде сизге андан көбүрөөк нерсе бул спальный комната керек болуп калышы мүмкүн да. Мынакей биз биринчи этаждагы биринчи спальняга келдик. Бул биринчи этаждагы биринчи спальный комната. Мынакей абдан чоң терезелери, бүт сапаттуу алюминийден жасалган кроваттары коюлган бир спальный комната бул. Жана ошондой эле ушул эле коридордо бизде общий санузел бар. Мынакей общий санузел. Бул жерде душевая кабинасы бар, кол жууган раковинасы бар, жана туалети бар да. Эми азыр бул кышы бою эч ким келип кирип жашаган деле жок буяка. Ошол себептен азыр үй ушул бойдон да. Дагы бир нерсе белгилеп кетчү нерсе, мына могул жерде дагы бир кичинекей чулан бар. Бул мебель эле лестницанын астын болсо атайын ушундай как гардероб катары колдонуп кетсек болот да. Бул жерде баягы кереги жок нерселердин баары, оокаттардын баары ушул жерде турат да. Эми биз бисмилля деп туруп экинчи кабатка көтөрүлөлү. Мынакей экинчи кабатка көтөрүлгөндө болсо ушундай винтовый лестница менен көтөрүлөбүз дагы. Бул лестницанын эмесине болсо мондой болгон чоң панорамный терезе коюлган. Үй абдан жарык, кайсы жерге барбасаңыз жаркырап турат. Мынакей биз азыр экинчи этаждын коридоруна көтөрүлдүк. Коридоруна көтөрүлгөндөн кийин эле бул биринчи уктоочу бөлмөгө кирели. Мынакей бул дагы бир уктоочу бөлмө. Өзүңүздөр дагы көрсөңүздөр болот. Бул жерден бүт терезелер алюминий, крышасын болсо биз металлочерепица менен жасаганбыз. Двухместный кровать турат. Жана ошондой эле кааласа бул жерге дагы бир киши жатса болот. Бул азыр экинчи уктоочу бөлмө. Анан кийин болсо биз үчүнчү уктоочу бөлмөгө кирели. Бул детский. Көрдүңүздөр, бул жерге детский 3 өзүнчө кровать, керебет коюлган да. Эми дагы бир бөлмө бар бул жерде. Бул мастер спальный, ата-эненин негизги бөлмөсү. Мынакей бул жакка киргенде бул жерде да өзүнчө чакан коридор бар. Сиз коридордон кааласаңыз санузелга кирип кетсеңиз болот. Мынакей биринчи санузел. Бул жерде болсо душ, раковина, унитаз бардыгы бар. Жана ошондой эле сиз
балконго чыгып кетсеңиз болот. Мынакей сонун балкон бар. Бул жерден балкондун тоonu карап, тамеки чеккен киши болсо тамеки чегип, же болбосо кичине дем алганга мүмкүнчүлүк болот. Эми спальнянын өзү. Мынакей. Бул спальня. Ата-эненин спальнясы, көрдүңүздөр, үтүк-мүтүгү менен кошо. Анан бул жерден дагы жана сырткы фасадынан да бир карасаңыздар болот, жакшыракчы. Биздики деген көрдүңүздөр, нол стена келип туруп эле, стекло келип туруп эле, толугу менен мондан түшүп кетет дагы. Мынакей, бул жерден стенадан түшүп кетет атат. Толугу менен, терезе менен бир жабылган да. Биринчи этаждагы, экинчи этаждагы бир жабылып кеткен. Мынакей. Эми бул экинчи этажда дагы бир чакан бөлмө бар. Мынакей азыр биз ата-эненин бөлмөсүндө мындай болуп өзүнчө эшик менен кирип кетсек болот. Өзүнчө эшик менен кирип кетсек болот. И бул жерде бизде общий душ бар. Мынакей. Biz азыр сиздерге экинчи этажды көрсөттүк. Экинчи этажда өзүнчө мастер спальня бар, өзүнчө общий санузел бар, детский бар, жана ошондой эле дагы бир ата-эненин бөлмөсү бар да. Ошону менен бул үйдө 4 уктоочу бөлмө, 2 общий санузел, жана ошондой эле бир ата-эненин өзүнчө мастер спальнядагы санузел бар. Жана ошондой эле кенен зал, кухнясы совмещенный, ошондой эле терраса бар да. Бул бир таунхауста да. Ал эми бул жерде болсо дал ушундай эгиз козудай болгон 2 таунхаус бар. Эгиз наркы бөлмө дагы дал ушундай. Бирок наркы бөлмөнүн ключу мен байкемде эле, ошол себептен мен анын ключун алганын унутуп коюп турмун. Азыр биз ал жок келип алдык да. Көрдүңүздөр, терезе фасадтык болсо монда бир жабылган. Ортодо болсо перекрытие жак болсо, ошол мындайча айтканда эме менен тонировка менен көрүнбөй фасадтын ролун терезе ойноп кеткен да. Ортодон перемычка жок, бир эле терезе менен жабылган. Ошол себептен алюминий тандалган да. Участок өзү тар эле, 5 сотук эле жер, бирок 5 эле сотук жерге биз 2 таунхаус батырдык да. Ар бирине жогоруда белгиленген 4 уктоочу бөлмөсү, 2 санузелы, мастер спальнясы, жана ошондой эле кухня, зал, двору, террасасы менен, очок канасы менен бардыгы баткан да. Эгерде сизде дагы 5 сотук жериңиз бар болсо, мага көп суроо беришет, 5 сотук жерге эмне батырса болот, 3 сотук жерге эмне батырса болот депчи. Мынакей көрдүңүздөр, могу 5 сотук 2ге бөлүнгөн дагы, 5 соттуктун ичинде нар жагында 2,5 сотук, бул жагында 2,5 сотук, ошого кенен заңгыраган үй баткан да. Сиз муну милдеттүү түрдө обязательно муну көлгө коттедж кылып салыштын кажети жок. Кааласаңыз муну сиз Бишкекке 2 буртаган болсоңуз, участкаңыз тар болсо, ошондой деле салып алсаңыз болот, өзүнчө 2 үй кылып. Же болбосо көлгө коттедж кылам десеңиз, эң бир оптималдуу варианттардын бири. Ал эми азыр баасы боюнча сурооңуздар болушу мүмкүн. Баасы боюнча дагы айтып беребиз.
баарыбызды кызыктырган суроо, эгерде сиз дагы ушундай танхаус Бишкекке салдырам дешиңиз мүмкүн, же болбосо Ысык көлгө салдырам дешиңиз мүмкүн, каяка гана салдырам десеңиз, баарыңызды кызыктырган суроо бул мен канча сомго салдыра алам деген суроо болушу мүмкүн. Ошол себептен биз сиздерге ошол жөнүндө маалымат берели дедик. Ага чейин мен бир сыра үйдүн планировкасы жөнүндө дагы бир сыра маалымат берип кетейин, баарыңыздарга мындай туура түшүнүк болгудай. Общий ушул биздин танхаустун квадратурасы 325 чарчы метрде түзөт. Анын ичинде болсо ар бир танхаусунда, бул жерде 2 танхаус, бирөөсүндө эле 4 уктоочу бөлмө, чоң өзүнчө бир совмещенный кухня зал, жана ошондой эле 3 санузел, бирден балкон, бирден прихожка, жана ошондой эле ар биринде террасасы бар да. Эми мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, 5 эле сотукка 2 кенен 2 үй бүлөгө жетчү үй салып алсак болот. Же болбосо коттедж салып алсак болот. Баарыңыздарга кызык болгон бул суммасы да. Суммасы жөнүндө маалымат берип кетсек, болжолду бүгүнкү күндө сиз ушул эле коттеджди 2 танхаусту бир учурда Ошко болобу, Бишкекке болобу, Көлгө болобу салам десеңиз, орто эсеп менен бир 7,5 миллион сомдун тегерегин түсөт. Анын ичинде болсо ошол фундамент материал работасы кирет. Ичин толтуруп беребиз, дубалыңызды көтөрүп беребиз, межэтажный перекрытиясын коюп беребиз, экинчи этаждын дубалын коюп беребиз, потологун жылуулап беребиз, крышасын жаап беребиз, витровой карниз, водосток дегендердин баарын толугу менен коюп беребиз. Үйдүн фасады толугу менен кооздолгон болот. Терезелер болсо пластиковый терезе коюлган болот. Террасага чыккан жерине болсо алюминийден эшик коюлган болот. Үйдүн ичинде болсо электромонтаж, сантехника, вентиляциясы коюлган болот. Үйгө кире берген темир эшиги коюлган болот. Жана ошондой эле бүт дубалдын ичине бетине гипсокартон чапталып, биринчи слой шпаклевкасы тартылган болот. Полго болсо жылууланган стяжка коюлуп, анын үстүнө наливной пол коюлуп, жана ошондой эле темир лестницалары, каркасы коюлган болот. Бул суммага отделка кирген эмес, сөйдөн отделканы ар бир клиент өзүңүз кааласаңыз покраска кылсаңыз болот, кааласаңыз обой чаптасаңыз болот. Обоюнун 1000 сомдугу бар, обоюнун 2000 сомдугу бар, обоюнун 3000 сомдугу бар. Эгерде сиз азыр жана бамбуковый панелдер деген бар, панель менен холстойм деп калышыңыз мүмкүн. Ошол системдагы материалыңызга жараша отделканын суммасы өзгөрүшү мүмкүн. Ошол себептен биз бул жерден только биз кылып берчү под евроремонт деңгээлиге чейин гана баасын айтып жатабыз да. Ал эми отделочный сиз ламинат кирген жок бул жерге, лестницанын кооздоосу кирген жок, обойлар кирген жок, жана ошондой эле ички межкомнатный эшиктер, жана ошондой эле мебелиңиз, кухонный стенкаңыз, ички дивандарыңыз, спальняларыңыз, алардын баары тең кирген жок. Биз таза под евроремонт деңгээлиге чейин салып берчү кызмат, материал бардыгы включительно 7,5 миллион сомдун тегереги деп мындай элестете берсеңиз болот да. Албетте сиз толугу менен алюминий кылам десеңиз, терезелердин сумма кымбаттайт. Же болбосо сиз эшиктин баасын кымбатыраак эшик тандайм десеңиз, дагы кымбаттайт. Сөйдөн бул сумма мен сиздерге как ориентир катары айтып атам, элестеткенге да. Ал эми так сумманы чыгарыш үчүн сиз офиске келип бүт кайра жаңы баштан такташып чыгышыбыз керек. Эгерде сизде дагы Бишкектин тегерек четинде 5 соток жериңиз бар болуп, ошол жерге үй салыш керек болуп жаткан болсо, ушундай эле сонун кылып танхаус салып, досуңуз менен болобу же бир тууганыңыз менен болобу, кенен кесир жашай берсеңиз болот, же болбосо иштетем десеңиз, иштеткенге дагы салып алсаңыз болот.